Өлкө башчысы Сооронбай Жээнбеков региондорду өнүктүрүү иштери быйыл да улантыларын айтып, ага өзгөчө басым коюп жатканы бекеринен эмес. Анткени аймактар өнүкпөсө, өлкө өнүкпөйт. Айылбанк бул демилгени колго алып, Кыргызстандын 7 дубанын кыдырып, фермерлер менен жолугушуп, жеңилдетилген насыялар, аны алуунун жолдору, каражатты туура колдонуу сыяктуу пайдалуу маалыматтар менен бөлүшүп келет. Эми жеңилдетилген насыя деп чарбачылыкка гана берилет. Өсүмдүк өстүрүүгө 3 жылга чейин 10% менен берилсе, ал эми бак дарак өстүрөм десе, же токойчулук менен алектенем десе, же болбосо өзүнүн жанагы бак дарактары бар болсо, капельное орошение система деп коет эмеспи, ошону өткөрөм десе дагы 5 жылга чейин 8% менен берилет бул акчалар. Андан тышкары мал чарбачылыкка берилет. 10% менен 3 жылга чейин, ал эми асыл тукум мал менен иштеген адамдарга 8% менен 5 жылга чейин берилет. Айыл чарба продукциясын кайра иштетип чыгууга дагы берилет 6% менен 3 жылга чейин. Бул өтө эле төмөн пайыздар да. Региондорду өнүктүрүү, агрардык сектордун өнүгүшүнө көмөктөшүү жана жеткиликтүү, сапаттуу кызмат көрсөтүү аркылуу калктын бакубатчылыгын арттыруу максатын көздөгөн Айылбанк фермерлерге бир топ жеңилдиктерди түзүп берген. Мисалга, насыянын суммасына жараша пайыздары азайтылып, негизги сумманы 2 жылга чейин төкпөй туруу жеңилдиктери каралган. Бул багытта насыя алууну көздөгөндөр Айылбанктын аймактардагы филиалдарына кайрыла алышат. Бизде жанагы Орус-Кыргыз өнүктүрүү фонд менен бирге иштелип чыгылган насыя продукталар бар. Алар да жеңилдетилген насыя болуп саналат. Сом менен да, доллар менен да берилет. Сом менен 10%ды түзсө, доллар менен 5%. Жылдык мөөнөтү эми жылына 5 жылга чейин, ал эми бак дарак өстүрүү максатына берилип атса 7 жылга чейин берилет дагы, өзүнүн жанагы жеңилдетилген убакыты берилет. Фермерлер аны каникул деп коет, негизги суммасын 2 жылга чейин төкпөй турса болот. Банк жыл сайын миңдеген дыйкан фермерлерге жеңилдетилген жана жеткиликтүү шартта насыяларды берип келет. Алардын көргөзүп жаткан кызматынан пайдаланып, жеке бизнесин түптөп бутуна турган ишкерлердин саны арбын. Былтыркы 2018-жылы Айылбанктан 500 000 мал чарбасы, 500 000 айыл чарбасына эсепте 1 миллион кредит алган. Мына бүгүн семинарга катышып отурабыз. Мен Айылбанк менен бир 10 жылдан бери иштешем. Кудай кааласа, азыр элдерге жакшы эле шарт түзүп берип жатышат. Дыйканчылык кылгандарга 10%тен, мал чарбасына 10%тен биз ошонун үстүнөн иштеп атабыз. Алыбыз жетишинче биз ошо үй бүлөлүк фермерский хозяйство балдар менен ошо үй бүлө менен ошол акчаны максаттуу пайдаланып, жер иштетип, дыйканчылык кылып, мал багып, ушул негизде иштетип атабыз да. Ал эми бүгүнкү кезектеги окутууда дыйкандар үчүн жеңилдетилген насыялар боюнча эле эмес, жаңы өсүмдүктөрдүн түрлөрү тууралуу да айтылды. Алсак, кадимки алма дарагынын көлөмү 3 эсе кичине, бирок түшүмү 2 эсе көп болгон интенсивдүү алма бактар тууралуу маалыматтар айтылды. Жөнөкөй мисалы бактарга караганда бул бак көбүрөөк түшүм алса болот. Себеби жөнөкөй чоң бакка караганда бул бакка 6 мисалы штук 6 дана көчөт батат бир бактын ордуна. Анан бир бак эң орточо дегенде 40-50 килограмм түшүм берет. Бул болсо ар бир түптөн ошончо килограммдан чогултканда 1 гектарынан 50 тонна, 40 тонна, масалык түшүмгө киргенде 60-70 тонна түшүм алууга болот. Ош облусунун аймагында 97 000 дыйкан чарбасы бар. Былтыркы жылы алардын 836-сы жеңилдетилген насыя алууга жетишкен. Өлкө жетекчисинин жарлыгына ылайык, бул жылы да фермер дыйкандарды колдоо, аларга шарт түзүп берүү жогорку деңгээлде каралат дейт иш-чаранын уюштуруучулары. Абай Нурбашевиков, Исхак Ашим уулу, Пирамида, Ош шаары.